Келечек ээлеринин билим деңгээлин жогорулатуу, экинчиден балдардын ийкемдүүлүгүн арттырууну көздөгөн Зерек окуу тарбия комплекси кыска убакытта ийгиликке жетише алышты. Мектептин ачылуу максаты биринчиден жалпы мамлекетибиздеги мектептердин саны жетишпегендигине байланыштуу окуучуларга, жаш жеткинчектерге билим уясын түзүү. Экинчи максаты ушул жактан жакшы тарбия жана билим берүү, келечекте Кыргыз элинин желегин желбирете турган билимдүү, илимдүү, заманбап кадрларды, эр азаматтарды тарбиялоо. Өткөн жылкы жана быйылкы окуу жылында шаардык, облустук предметтик олимпиадалардагы жетишкендиктер менен айтууга болот. Мындан сырткары ар бир класс бөлмөлөр заман талабына жараша окуу куралдары менен жабдылган. Иликтүү бир инсан болуш үчүн дүйнөлүк деңгээлде бир же эки эле чет тил билүү жетиштүү эмес. Ошон үчүн бизде кыргыз тилинен сырткары дагы 3 тил окутулат бул жакта. Анан албетте окуучуларыбызды олимпиадага даярдайбыз. Биз 7 класстан, 6 класстан баштап эле олимпиадага даярдык көрө баштайбыз. Анан 10-11 класска барганда окуучуларыбыз олимпиадага катышат. Былтыр биринчи жолу катыштык. Былтыркы окуу жылында шаардык олимпиадада 3 орунга ээ болгонбуз. Быйылкы окуу жылында 4 орунга ээ болдук. Математика сабагынан бир биринчи орун, бир экинчи орун. Анан химия, биология сабактарынан биринчи орун. Башталгыч класстардан тартып мүнөздүү калыптандыруу сабактары киргизилип, ар бир окуучуга өзгөчө көңүл бурулат. Биринчи класстан баштап азыр билимди дагы алып кетебиз жана ошондой эле бул тарапта өстөрүнүн колу менен өстүргөн гүл бар ар бир окуучунун, жана ошондой эле жаратылыш менен, жан жаныбарлар менен таттуу мамиледе болсун деп азыртан тотокуш жем берип өстөрү багышат, жана ошондой эле аквариум балык багышат, күндө жем берет, тазалаганда бизге жардам берет. Көрсөтмө куралдары менен өтүлөт. Албетте, мынакей бизде интерактивный доска бар. Ушу менен сабактар, видео роликтер өтүлөт. Жана ошондой эле балдар аябай кызыктуу бул мектепте окуган. Окуу программасы Билим берүү министрлигинен бекип, башкы максат окуучуларга татыктуу билим берүү. Окуу комплексте ата-эне менен байланыштагы оң жолго коюлган. Бул күнү ата-эне окуучу кызыл килемчиден өтүп, үй бүлөдө балдарды тарбиялоодо ата-эненин орду сөз болду. Агайлар, эжелерди көрдүк, баары жакшы билимди деңгээли менен бизге аябай жакты да. Ушул жерге балдарыбызды бердик. Анан азыр мына окуп атат. Агай эжелердин билим деңгээли да аябай жогору экен. Биз башка школдордон келбедик, мектептерден келдик. Анан ошол эмеге салыштырып көрсөк, бул Зерек аябай эле жакшы да. Зерек окуу комплексине биринчи класстан баштап кабыл алуу жүрөт. Жатаканасы бар окуу комплексте 3 маал ысык тамагы каралган. Зерекке өтүүдө атайын тест тапшырылат. Жакшы окуган окуучуларга жеңилдиктер каралган. Кабыл алуу сынагы болот. 7 класска кабыл алып жаткан учурда тест түрлөө өткөрөбүз. Ошол тест түрлөөдөн эки турдун жыйынтыгында биринчи, экинчи орунду алган окуучуларга 25%дан 75%га чейин жеңилдиктер каралган. Андан сырткары шаардык, областтык жана республикалык олимпиадаларда жакшы жетишкендиктерге жеткен окуучуларга дагы жеңилдиктер берилет. 2022 жылы ачылган Зеректе чет тилдерге, математикага өзгөчө басым жасалат. Окуу комплексте 185 окуучу билим алып, 28 мугалим билим берет. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктарына.